Жапаркулов Наспек Акматович. Сокулук районунун 200дөн ашык тургуну турак жайына кызыл китеп алышты. Жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акттарды айрымдары жылдап күтүп келген болсо, айрым жарандар тез аранын ичинде эле турак жайын мыйзамдаштыра алгандаарын айтат. Бир топ эле күттүк. Анан ар бир нерсенин бүтөр күнү бар дейт го, ар бир нерсенин бүтөр күнү бар экен. Ушу күнгө туш келиптир, Кудай таалам ушу күнү насип кылды. Көп эле күттүк. Январда тапшырганбыз. Январда. Ошондон бери күтүп атабыз. Бүгүн алдык. Ошол баарына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы эле пат-паттан убактысы какой-то процедуралар болду. Ошолорду чектен өтүп, бүгүн алып атабыз. 2010дон бери күттүм. Ошо бүгүн хабар колго кийген. Жакшы. Жер Агордо 3кө, но балык айылында. Жер мунапысын берүү боюнча комиссиянын кароосунан ийгиликтүү өткөн жер тилкелерге тийиштүү документтер четинен берилүүдө. Бүгүнкү күнгө карата жер мунапысы боюнча Чүй облусунан жалпы 34.543 адамдан арыз түшкөн. Күнүмкүсүн күнүгө даяр болгон кызыл китеп гос актыларды элге берип атабыз. Бул дагы биздин президентибиздин жеке көзөмөлүндө. Ошондуктан бул ишти жакын арага чейин аягына чыгарабыз. Турак жайына кызыл китеп ала албай убара тарткандар да арбын. Маселен, колдон колго сатылып, бир эле жер тилкесине 2-3 киши ээлик кылган учурлар бар. Сот тарабынан камакка алынган же кызыл шийинден өтүп курулуш жүргүзгөндөр маселени чечүү жолдорун издөөдө. Айыл өкмөттүн чечимин алып, эми госрейстерге келсек, жерлерди жана жердин ээлери ареске коюп коюптур деп отказ кылды. Эми ал жерлердин ээсини комиссия айтып атат, биз соттон через сот аркылуу коюлган жерлерди биз карай албайбыз деп. Бүгүн сот өткөн күнү сотко барганда, соттун замы айткан чогултуп баары, сот судьялар чогултупчу. Администрация биз элдин атынан арыз берсе, доо арыз берсе, биз чыгарабыз деп. 10 күн күттүк, мына 10 күндөн кийин бүгүн барсак, эми төрөгасы ишке чыгыптыр. Жок, администрация сотко бере албайт. Эми ошол жарандар өзү кайрылыш керек дейт. Элестетпейсизби? 1000 деген жаран райондук соттун астында доо арыз менен кайрылып турганчы, аресттен чыгарам деп. Бир айдан ашык жүрөбүз, биздин маселебиз чечилбейт дагы эле. 540-контур Агордодо. Бу жерге келип заявление жазып 2 жолу кеткенбиз, айткан тишмеден чыгасыңар, анан дальше документтиги архитектурага, госрегистрга тапшырып кетесиңер деп. Ошол список чыкпай атат. Анан үстүнө келип, эмне маселе болуп атат, список эмнеге чыкпай атат десек, айтат, эми биз кайра барып тиги жерге текшеришибиз керек депчи. Мунапыс тартибине ылайык турак үйү бар жер тилкелер, трансформациялоо документи бар жана айыл чарбасына жараксыз тилкелер биринчилерден болуп мыйзамдаштырылат. Башка тоскоолдуктар учурунда ар бир маселе өзүнчө каралып, комиссиянын дыкат текшерүүсүнөн өтөт. Коомдук билдирүүдөн 14104 өткөн. Район айыл өкмөттөрүнүн токтом чыккан чечимдери 3000ден ашык бүгүнкү күнү. Эми бул жерде тоскоолдуктар бар. Чын айтканда ошол жердин ээлери арестке койгон. Андай маселелер бар. Жана красный линияга кирип кеткен маселелер бар. Ал маселелерди эми комиссиянын ичинде мындай адресин алып чечилет. Өлкөдө жер мунапысы боюнча 90 миңден ашык арыз кабыл алынган. Анын ичинен 1,5 миңден ашык жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берилип, 13 миңдей турак жайга техникалык паспорттар тапшырылган. Жерлерди мыйзамдаштыруу иши учурда өлкө башчынын тыкыр көзөмөлүндө жүрүүдө. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.